2020 жылдын жайында АКШ жана евро биримдиктин ички дүң өндүрүмү 3%дан ашык көрсөткүчүнө төмөндөп, кесепетинде глобалдуу экономика рецессияга туш болот деп божомолдонууда. Bloomberg агенттиги болсо дүйнөлүк экономика коронавирустун айынан $2,7 триллион жоготот дейт. Азыр эле дүйнө бул илдеттин кесепети менен бет келип, аны менен күрөшүүгө $100 миллиард ашуун каражатты дүйнө өлкөлөрү жана өнүктүрүү институттары бөлүүдө. Бул жолку экономикалык кризис терең жана узак болору айтылууда. Ал эми анын таасирин кыргыз бизнеси канчалык сезип жатат жана кандай кооптонуулар бар. Ушул жана башка темаларга Капитал командасы алдыдагы жарым саатта сереп салат. Бир катар дүйнө өлкөлөрү коронавирустун кесепети менен күрөшүүгө чоң каражат бөлүүдө. Ушу тапта анын суммасы $100 миллиард. Мисалы, евро биримдик бир айлык карантиндин кесепетин жоюуга бир жылда $350 миллиард коротору белгилүү болду, деп жазат BBC. Бул акчалар негизи 3 багытка жумшалмакчы. Саламаттык сактоо тармагын, адамдарды жана бизнести колдоо. Биринчиси эпидемия менен күрөшүү үчүн болсо, экинчиси экономикадагы суроо талап жана социалдык туруктуулукту камсыз кылууга жумшалат. Ал эми үчүнчү багыт бул вирустун айынан токтоп калган товар жана кызматтарды өндүрүүнү жандандыруу. Мамлекеттик колдоого карантиндин айынан айлык акысын жоготкон адамдар дагы, аны менен катар жумушчу күч, камсыздоочулар дагы, кардарларын жоготкон компаниялар дагы муктаж. Бул бюджеттик субсидия, салык каникулдары жана акчалай компенсация түрүндө болушу мүмкүн. Кыргызстанда азырынча расмий түрдө коронавирус каттала элек. Кыргыз өкмөтү мектеп окуучулары жана студенттер үчүн 3 жумалык карантин жарыялады. Ал эми жогорку кеңеш болсо өз имаратына киргизүүгө чектөөлөрдү киргизди. Бирок азырынча экономика бул илдеттин айынан кандай чыгым тартары жана анын кесепети менен мамлекет кантип күрөшөөр туурасында өкмөт өз планын айта элек. Деген менен Кыргызстанга вирустан мурун анын эпкини келип, бизнес азабын эмеле тарта баштады. Кытайдан чыккан күндөн баштап эле биз таасирин сезип атабыз. Себеби биздин негизги соода өнөктөшүбүз бул Кытай, андан кийин Казакстан, андан кийин Россия болчу, анын жанында ошо девальвация болуп, биз эки тараптан биздин ишкерлерибизге баягы кыйынчылык келди деп айтсак болот. Анын биринчи эле кезекте бул туризм секторунда өтө байкалды. Себеби туризм секторундагы буга чейинки болгон туристтердин келүүсү, келишимдер, авиабилеттер, бардык нөмерлер 80-90%га чейин бүгүнкү күндө токтотулуп, туристтер өздөрүнүн баягы пландалган сапарларыны, эс алуу программаларын токтотту. Бул туризм тармагы Кыргызстандын негизи экономикасынын перспективдүү тармактарынан бирөөсү. Туризм тармагындагы бир өзгөчөлүгү туристтер алып келген акча бул ошол мисалы борбордон баштап ошо биздин айылдагы турист тоскон ишкерлерибизге чейин барып аз-аздан болуп, бирок элдин колунда мындай нак тийген акча болчу да. Ошонун жанында чоң отелдер деле бүгүнкү күндө коноктордун келүүсү, буга чейинки болгон буйртмаларды токтоткондугу боюнча маселелер айтылып атат. Анан негизи тигүү тармагы бизде көбүнчө мисалы сырьёну эмелерди тигүү тармагы мисалы Кытайдан, Турциядан, Өзбекстандан алып келип тиксе, Кытайдын чек арасы жабылган күндөн баштап эле мисалы сырьёго болгон талап бир аз өсүп, баягындай сырьё боюнча биз талапты канааттандыра албай жатканыбызды көрсөтүштү. Бир топ ишкерлер азыр Индияда жүрөт деп айтышты, ошол жактан кездеме, ошол жактан сырьё алып келүү маселелерини. Бирок ошол жактан дагы мисалы Кытайга бул Кытай дүйнө жүзүнө өзүнүн баягындай өндүрүш продукциясын эме кылган болчу да, Кытай жабылгандан кийин дүйнө жүзү ошо Индия, Азия өлкөлөрүнө барып изденип, ал жерден дагы баягы биздикилер болгон сырьёго дагы алуу мүмкүнчүлүгү чектелгендиги байкалды да. Ошо Америкада, мисалы Англияда, Данияда, мисалы Австралияда, ошол эле Кытайда, мисалы булар өзүнүн баягындай чоң оптимизацияга барып, өзүнүн чоң баягындай инфраструктуралык долбоорлорун чектөөгө барып, бардык упорду мисалы орто жана чакан бизнеске жасап атканын көрүп атабыз да. Мисалы ошол эле салыктарды жеңилдетилген, ошол эле кредиттерди жеңилдетилген жагынан, андан сырткары бир эле азыр дүйнө жүзүндө ишкерлерге эле басым жасабай,
баягындай жумушчуларга басым жасап атат. Ишкерлердин биринчи азыркы милдети бул элди жумуш менен камсыз кылса, жумуш менен камсыз кылган эл баягы базардагы өндүрүлгөн продукцияны алып, баягындай бир аз экономикада айлануу болуп турат. Себеби биз ишкерлерге экспортко чыгууга жардам беришибиз керек, инвестиция кылганга жеңилдиктерди берип туруп, ишкерлердин милдеттенмелерин жеңил, бюрократияны кыскартууга барып, ошонун жанында мисалы элге дагы мисалы колдонуучулук кредиттерди жаңы формаларын, жаңы жеңилдетилген немелерин берип атышат. Себеби элде дагы акча болуп, ишкерлер өндүргөн продукцияны эме кылып туруу жагынан мисалы азыр орто жана чакан бизнес менен ушундай бир столго отуруп дүйнө жүзүндө экономиканы, ички экономика, сырткы экономиканы кармап калуу маселелери талкууланат. Экономикалык кризис болору анык жана анын биринчи белгилери эми эле сезилүүдө. Андыктан бизнес бул жагдайга даяр болуп, өз кызматкерлерине боло турган кыскартуу жана жумушсуздук туурасында ачык айтышы керек дейт ишкер Данияр Аманалиев. Данияр, знаете, я когда вижу фотографии... Билесизби, мен социалдык тармактарда элдер дүкөндүн баарын көчүрүп кетип жаткан сүрөттөрдү көргөндө чуркап барып дүкөндү кошо көчүрүшкүп келет. Керек болсо өзүм жебеген тамактарды дагы сатып алгым келип кетет. Бул эми азырынча бизде жок, бирок Казакстандагы сүрөттөрдү көрүп жатабыз. Бул эми кардарларга эле тийиштүү мүнөзбү же бизнес деле ушундайбы? Бизнес тоже делается людьми. Бизнес деле адамдар. Бул адамдардын кырдаалды көзөмөлдөөгө аракетинен улам пайда болгон реакциясы. Вирус бул абдан коркунучтуу окуя, анткени аны биз көзөмөлдөй албайбыз. Анын кандай келерин билбейбиз. Баарыбыз коркуп жатабыз. Эгер ал азыр бизде жок болгону менен эртең келерин билебиз. Мындай аракеттер бизде байкасаңыз эч эле башталган. Мисалы маска жана колду тазалай турган каражаттар дарыканада калбай калган. Паникага себеп болгон экинчи чоң жагдай бул социалдык тармактар. Бирөө пост жазат. Мен аны окуйм. Аны болсо менин досум бөлүшүп коет. Мен кайра окуйм. Ушул эле нерсени мага башка таанышым WhatsApp'тан жөнөтөт. Ошону менен үчүнчү жолу окуйм. Анан албетте менде паника башталат. Бул эми кардарларга байланыштуу. Ал эми бизнесте бул маанай байкалабы? Да, я думаю, что сейчас многие... Менимче азыр көп адамдар өздөрүнүн пландарын кайра карап чыгууда. Кеп бул жерде дүкөнгө чуркап барып баарын сатып алуу жөнүндө эмес. Азыр көпчүлүк эмнени күтүп, эмнеге даярданышты билбей турат. Менимче бизди туризм жаатында өтө чоң кыйынчылыктар күтүп турат. Для туризма по всему миру. Эгер башка тармактар жөнүндө айтсак, көптөр узак мөөнөттүү пландарды курбастан чукул чараларды көрүүгө аракет кылыш керек болсо керек. С точки зрения бизнеса... Бизнесте азыр токтоп калган нерселер кийин калыбына келет. Акча жана өнүгүүгө потенциал бар. Адамзат мындан дагы татаал кризистерди баштан кечирип келген. Тарыхка карасак, согуштан кийин балдар көп төрөлөт. Мында деле ушундай болот. Биз бул кризистен чыгабыз. Ал бизди бир нерсеге үйрөтөт. Балким биз ушуну менен кол алышып учурашпай калабыз. Балким бул вирус биздин колубузду такай жана самындап жууганга үйрөтөт. Мындан болсо самын өндүргөн ишкерлер утат. Мындай кризистин далайы болгон, дагы далайы болот. Таких кризисов уже было много и будет еще много. Ооба, сабын сыяктуу эле маска өндүргөндөр дагы азыр жыргап жатат. А башкалардын жагдайы кандай болот? Главная мера, которая прибегают в итоге все страны... Азыр дүйнө өлкөлөрү бир нерсени так түшүнө баштады. Бул вирустун тарап кетишин токтотуунун бир гана иштиктүү жолу. Үйдөн чыкпоо, карантин жана изоляция. Айрымдар күн ысыганда вирус токтойт деп үмүт артып турушат. Бирок буга ашыкча үмүт артуунун кереги жок деп ойлойм. Азыр биздеги жагдай кыйын болуп турат. Анткени расмий түрдө өлкөдө эпидемия жарыялана элек. Андыктан көптөр форс-мажордук кырдаалды көрбөй эле. Ал эми эпидемия биздин өлкөгө жеткенде бизнеске абдан кыйын болот. Ал болсо сөзсүз жетет. Менимче мунун азабын Кыргызстандагы бардык бизнес тартат. Керек болсо ошол эле дарыкана же тамак-аш дүкөндөр дагы. Анткени товарды башка жактан ташып келүү кыйындайт. Азыр эле кыйын боло баштады. Андыктан биздин экономика чоң сокку күтүп турат. Бирок биз эле эмес. Бардык дүйнө бул соккуга даяр болушу керек жана курду бекем тартканга туура келет. И весь мир должен будет научиться потуже затягивать пояса. Антихрупкость теориясы мындай иштейби? Например, бизнесам, которые взяли большие кредиты на расширение... Мисалы чоң кредиттерди алып, өндүрүшүн кеңейтип, көп товар өндүрүп алган бизнеске азыр абдан кыйын болот. Анткени товарын сата албайт. Кредитти доллар менен алгандарга дагы кыйын болот. Бирок экинчи жагынан мына ушул кыйын кырдаалда креативдүү чечимдерди таап, ишенимдүү болуп алган бизнес жаңы деңгээлге чыгат.
Анткени кризис шартында креативдүү бизнес, административдик күчкө, коррупция, контрабандага таянган бизнестерди жеңип чыгат. Кризис ушунусу менен жакшы. Мындай шартта креативдүү адамдардын бизнеси гүлдөйт. Креативные, предприимчивые люди начинают зарабатывать еще больше. Ишкерлерге кандай кеңеш берет элеңиз? Сейчас настало время переосмыслить и каждую копейку, каждый расход, который осуществляется в вашей компании. Азыр ар бир тыйынды санаш керек. Ашыкча чыгымдарды чукул токтотуу керек. Зарыл болбогон сатып алууларды жасабоого чакырат элек. Эгер азыр чөнтөгүңүздө бош акча болсо, ага келечекке керектүү боло турган же тактап айтканда азыр зарылдыгы жок нерселерди сатып албаңыз. Анткени кризис шартында нак акча абдан керек болот. Экинчиси, кризиске моралдык жактан даярдануу керек. Азыр элдер паникага алдырганын көрүп жатам. Айрыкча социалдык тармактарда паника чоң. Андыктан соц тармактарды колдонууну чектеген оң. Мына ошондо паникалык маанайдан сактана аласыз. Алдыда кыйын мезгил күтүп турат. Андыктан ашыкча чыгымдарды, шаң чөкөттү кыскартуу керек. Меньше роскоши. Өткөн жума дүйнөлүк мунай базарындагы абал өзгөрүп, анын кесепетинен орус жана казак акчалары кескин кунун жоготту. Кыргызстандын улуттук банкы жагдай жакшы деп жайгаргыч эле. Кыргыз сомдагы өз кунун жоготуп, азыр $1 73 сомго чейин бааланууда. Бул жагдайдагы бизнести бир топ олку-солку кылууда. Жеңил өнөр жай тармагында ишкерлерибиз бир аз жабыр тартып калышты, себеби ошол эле 2-3 ишкер ишкана айтышты. Биз баягы доллардын көтөрүлгөнүн угуп, банкта турган акчабызды сомго которгонго жетишпей калдык, себеби көпчүлүк ишкерлер рубль менен сатып, анан ошол учурда эле бир топ жоготууларга келдик дейт. Анан азыркы күндө сөзсүз түрдө биздин ошо экспорт кылып аткан жеңил өнөр жай продукцияларынын баалары өстү. Анан ошого жараша азыр эми бир аз рыноктун бүгүнкү күндө мындан ары да кандай өзгөрүп кетиши күтүүсүз болуп атат. Себеби нефтин эмеси дагы бир аз өйдө ылдый болуп кетти. Бирок эми бизде экономикабызда буга чейин деле 2015 жыл болгон девальвацияда ошол эле рубльдин, сомдун, теңгенин куну түшүп кеткенде көпчүлүк компаниялар ошол учурдан баштап эле, мисалы Казакстан менен болгон соода келишимдерин теңге, ошол эле Россия менен болгон соода келишимдерин рубль менен түзүп, кечеги болгон өзгөрүүлөрдө жоготууларды минималдаштырып, ошонун үстүнөн бир аз туруп калган компаниялар болду. Бирок бул тилекке каршы көпчүлүк чоң компаниялар, анын өзүнүн баягы корпоративдик башкаруусу болгон компаниялар бир аз алдын алгандыгын көрдүк. А жалпы орто жана чакан бизнесте тилекке каршы күтүүсүз болуп, азыркы учурда бир эле доллардын курсунун баасы эмес, ошол эле жеңил өнөр жай тармагы бул тармактан мисалы сырьёнун жетишсиздиги да байкалып атат. Эки тараптан ишкерлерибиз кыйналып жатат. Негизинен Кыргызстанда дүйнөлүк кризистин таасири түз эмес, Орусия аркылуу сезилип келген. Бул миграцияга байланыштуу. Ошол маалга чейин Кыргызстан мигранттык которуулардын көлөмү өсүп жатканын айтып мактанып келет. Бирок бул мактанууга эмес, кооптонууга, чукул чара көрүүгө негиз боло турган жагдай. Эгер 10 жыл мурун мигранттардын жөнөткөн акчасы ички дөң продукциябыздын 20%-ын түзсө, азыр бул сан жок дегенде 30%-га жетти. Бул жагынан караганда биз дүйнө боюнча Тажикстандан гана артта калып жатабыз, бирок бул сыймыктанчуу жагдай эмес. Бир элет жерге барганыбызда же мисалы үчүн Бишкек эмес, 2-чү, 3-чү, 4-чү шаарларга барып, кайсы бир мектепке кирип, 9-10 класстагы бир балдар менен сүйлөшсөңүз, эң өкүнүчтүү нерсе бир 60-70% кайсы кесиптин ээси болосуң десем, мындан бир 10 жыл мурда айтчу эле мен салык инспектору болом, бажы кызматкери болом же спортсмен болом дечи эле. Бүгүнкү күндө булардын мындай бир эле жооп аласыз. Мен азырынча чечелекмин, Россияга кетет болсом керек, Казакстанга кетет болсом керек деген жоопту аласыз. Расмий маалыматка ылайык, Россияда 600 миңден ашык кыргыз жарандары эмгектенишүүдө. Бирок реалдуу сандар боюнча Россияда жок дегенде 1 миллиондон ашык жараныбыз оокатын жүргүзүүдө. Алар жыл сайын мекенине $2 миллиард ашык каражат жөнөтөт. Орто эсеп менен алганда ар бир мигрант үйүнө ай сайын $300 жөнөтөт. Эмгек мигранттары которгон акчанын көлөмү
өлкө ичинде өндүрүлгөн жалпы товар жана кызматтардын баасынын 1/3 этети. Акча которууларга таптакыр көз каранды болуп байланып калганыбыз экономикабыз үчүн аябай эле кооптуу. Анткени Россиядагы 2014-2015 жылдардагы экономикалык таачылык көрсөтүп тургандай, ошол маалда кыргызстандыктардын акча которуулары 10%га кыскаргандагы экономикабыз чоң запкы жеген. 2019 жылдагы которуулар кыскарып жатат жана бул көбүн эсе мигранттарыбыздын жарандыгын алмаштырышы жана башка өлкөгө биротоло көчүшүнө байланыштуу. Башка өлкөлөргө биомасса болуп барат. Ал жерде эң аз төлөнгөн, эң кара жумуш, эң таза эмес жумуштарды аткарып калат тилекке каршы. Болгон аз акчабыздан маанилүү 24% бөлүгүн ошо билим берүүгө бөлүп, аларга орто билимди берип, анан башка өлкөлөргө даярдап берип, таштап берип салып атабыз. Алар Кыргызстандын экономикасына пайда алып келе турган кезинде, Кыргызстан экономикасына салык төлөй турган кезинде, Кыргызстан экономикасына жакшы жаңы муундарды тарбиялап бере турган кезинде, аларды биз башка өлкөлөргө, башка экономикаларга тапшырып берип атабыз. Анан алар ишке жарабай, карыганда, оорулуу кылып кайра өзүбүзгө алып алабыз. Анан аларды багабыз. Бул жарандарды мамлекет катары. Эң чоң проблема бизде ошол жерде жатат. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча жергиликтүү Кыргызстандын ичинде мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, өзүбүздүн жарандардын биздин улуттук, салттык деп көп мактанабыз, бирок ошолорду ишке ашыра албайбыз. Ошолорду улантып, үй бүлө институтунда сактап калып бул жерде. Экономикага дагы алардан мүмкүн болушунча эң көп пайда алып келе тургандай кылып, экономикабызды миграцияга эмес, жергиликтүү потенциалды, адамдын потенциалды өнүктүрүүгө жумшашыбыз керек. Кыргызстандыктар чет өлкөгө чыгаар замат аларга абройлуу компанияда майлуу орун беришпейт албетте. Айрым учурда укугу тепселген абалда иштешет. Кээ бирлери таптакыр эле мыйзамсыз түрдө жумушка орношуп. Кыргызстандыктардын көбү бөтөн өлкөдө тейлөө секторунда иштешет. Көчө шыпыруу, курулуш тармагындагы оор кесиптерден дагы качышпайт. Акысы төлөнсө болду. Кыргызстан арзан жумушчу колдорду сунуштаган өлкө. Жумушчу колубуз арзан деп эле аларга ишенип отуруп алган чоң тобокелдик. Эгер акча которуулардын көлөмү кыскарып кетсе, Кыргызстандын экономикасы катуу жабыркайт. Анткени өлкөдө альтернатива, запасталган план жок. Серепчилер адам капиталын өнүктүрүүнү кеңеш кылышууда. Квалификациясы мыкты адистердин убактысы бир нече эсе кымбатыраак турат эмеспи? Өлкөдө IT тармагы өнүгүүдө. Тейлөө кызматтарынын экспорту, креативдик экономиканын жемиштерин жеп жатабыз. Кыргызстандын ичиндеги жана тышындагы жарандары утурлай далилдеп жатышат. Биздикилер инновациялык продукция өндүрө алышат. Стартаптар ишке ашууда. Татаал көйгөйлөрдү жазган жупуну жолдор табылууда. Көрсө, колдон келет тура. Креативдүү экономика деген түшүнүк бар. Бул биздин Кыргызстанга ылайык десек болот. Элибиздин кыялына дагы, мүнөзүнө да абдан ылайыктуу креативдүү экономика. Анткени биз баягы кара жумуштан көп жактыра бербейбиз, андан көрөктүү ой жүгүртүп иштегенди, интеллектуалдуу жумушту жакшы көрөбүз. Бул балким биздин артыкчылыгыбыз. Анан көчмөн бир маданияттан келгенибиз үчүн тез жаңы нерселерге адаптация болобуз, изденүү бизде көбүрөөк болот. Ошондуктан креативдүү экономиканын негизги башкы тармактарынан бири бүгүнкү күндө бул IT. Биздин жаштарыбыз аябай изденишет, алар аябай таланттуу. Ошол жаштарыбызга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзө турган, өлкөдөн кетпей, ал эмес биздин эле жаштар эмес, башка өлкөлөрдөгү жаштардын да бизге келип, аларга толеранттуу мамиле жасап, ошол IT тармагын өнүктүрүп, Кыргызстандын экономикасына салым кошуш үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүшүбүз керек. Бул себептен терең ойлонуп, артыкчылыктарды туура коюу зарыл. Бизге эмне кажет? Бүтүн өлкөнүн боштуктарын толтуруубу же Кыргызстандын инфраструктурасына, билимине жана коомдук институттарына инвестиция кылуу аркылуу өз өлкөбүздү өнүктүрүүбү? Кыргызстан меймиграциясынан пайда тапкан учурлар дагы бар. Чанда бирок бар.
Азыр Америка базарынан тактап айтканда Нью-Йорк шаарынан кыймылсыз мүлк базарын багынтып жаткан кыргызстандык жигиттер жөнүндө сөз кылсак. Булар Тимур жана Тилек деген достор. Алар юрта же кыргызча айтканда боз үй деген кыймылсыз мүлк онлайн агенттигин негиздешкен. Тимур менен Нью-Йоркто жашап иштесе, Бишкектеги бэк-офисти анын досу жана өнөктөшү Тилек Сулайманбеков иштетет. Демек Кыргызстанда жумуш орундарды түзүп, салыктарды төлөп, экономикага түздөн-түз пайда алып келүүдө. Я очень сильно скучал по бабушке, я очень сильно скучал по братьям, я очень сильно скучал по Кыргызстану. Полстраны гастарбайтеры за Кыргызстаном. Москва, Питер, Америка. И наши лучшие апашки талаада жүрөт, да? Талаада жүрөт. У нас проблемы большие, ребята. Да, огромные проблемы. Наши все люди за границей. И было бы охота вернуться домой. Юрта агенттигинин тармагы бул Нью-Йорктогу кыймылсыз мүлк, сатуулар, ижара, ипотека, стартаптын бэк-офиси Бишкекте жайгашкан. Эгер Тимур менен долбоордун мээсине салыштырсак, Тилек жана анын командасы кыймылдаткыч күч. Нью-Йоркто эле мүлк тарабында жылкы обороту 50 миллиард доллар. Мүлк деген агенттер аркылуу сатылат да. Комиссия 6% болот. Ошондо 3 миллиард доллар жылкы оборот ошо агенттер комиссия аркылуу алышат. Юрта бул турак жай сатууга арналган онлайн платформа. Көп учурда мындай сайттарда батир же үйдүн сүрөтү реалдуу көрүнүштөн кыйла айырмаланат. Юрта бул маселени оңой эле чечип койду. Фотонун ордуна алар видео жүктөшөт. Агенттердин да убактысы үнөмдөлөт, потенциалдык сатып алуучунун дагы. Анткени сайттагы маалымат чындыкты чагылдырат. Бул Юрта сайты, бул жерде биз любой районду карасак болот. Бир квартирага кызыксак, көрүп, планировкасын көрсөк болот. Мисалы үчүн Нью-Йоркто квартира средний баасы 700 миңден миллионго чейин чыгат. Азыр Америкада мүлктү сатыш үчүн бир айдан 6 айга чейин кетет да. Договорду түзүш үчүн, юристтерге кайрылыш үчүн агент, сатуу боюнча агент бар, сатып алуу боюнча агенттер бар. Ошо убакытты жана ошол ортодо турган услугаларды биз кесишибиз керек да. Мөөнөтү 6 айдан 2 айга чейин түшүрүшүбүз керек. Ошондо биздин клиенттерибизге биз аябай мындай сапаттуу сервис бере алабыз да. Сори. Да, я что-то вспомнил, просто да, подумал. Так, не, все хорошо, это слезы радости, да, это мы через такую дорогу прошли. И я, короче, дом — это самое святое место. И я понял после продажи очень много квартир в Нью-Йорке, что неважно, где твоя квартира находится, какой вид, сколько $1 000 000 он стоит, да, а важно, что в этом доме есть с кем поделиться счастьем. Айтмакчы, азыр дүйнөдө миграция жаңыча өңүт алып, жогорку билимдүү жана кесипкөй адистердин агылышы күч алууда. Бул туурасында Дүйнөлүк банктын өткөн жылдын соңунда жарык көргөн отчетунда айтылат. Мисалы, жогорку билимдүү кыргызстандыктардын жарымына жакыны башка өлкөлөргө чыгып кетишкен.
Ли Куан Ю много-много лет назад, когда только начинал поднимать свою страну, он заметил, что идет отток молодых, талантливых, и он начал советоваться с соседями, премьер-министрами о том, как они пытаются удержать этих молодых, талантливых. А соседи, премьер-министры сказали: да нет, наоборот, ты не беспокойся, это проблемы уезжают. Ли Куан Ю Сингапурду башкарып турганда таланттуу жаштар башка өлкөгө көчүп жатканын байкап тынчсызданган. Коңшу өлкөлөрдүн премьер-министрлери болсо бушайман болбо, проблема жаратуучулар көчүп кетип жатат дешкен. Авторитардык режимдер атайлап эле эгемендикти сүйгөн таланттуу жаштарды басмырлоону туура көрүшөт. Анткени аларды башкаруу кыйын. 1917 жылдан берки окуялар баарыбыздын эсибизде да. Мындай кишилер камакка алынып, атылып кеткен, же баш ийүүгө мажбурланган. Система чыган кишилерге мажбур эмес болчу жөнөкөй тил алчак жарандар бааланган. Системалар бул жөнүндө айтпаса же кылбаса эле мындайды каалабайт дегендик эмес. Ошол себептен кандай мамлекетти курарыбызды тандашыбыз керек. Мамлекет акылдуу жана таланттуу адамдарды баалайбы же жокпу? Акылдуу жана күчтүү адамдар эркиндикти жакшы көрөт. Илим, билим эркиндикте гана өсө алат. Мамлекетке бул зарылбы? Акыл өз атаандаштык жөндөмүн эркин шарттарда гана өнүктүрө алат. Буга жетишүү үчүн тандоо эркиндиги, сөз эркиндиги жана башка демократиялык процедуралар бул укуктарга байланыштуу. Муну каалайсызбы же жокпу? Делать ставку на умных людей. Если мы этого не хотим, то все происходит вот так, как нужно жестким режимом. Россия, например, сейчас востребует каждый год сотни тысяч мигрантов, в том числе и из Кыргызской республики. Россияда жыл сайын 100 миңдеген мигрантка муктаждык бар, анын ичинде Кыргызстандан. Анткени Россияда айрыкча Москва жана Санкт-Петербургтан көчүп кеткендер көбөйүүдө. Бул дагы айкын болууда. Чет тилде сүйлөгөн билимдүү адамдар чыгып кетип жатышса, алардын ордуна мурунку совет өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан жумушчу колдор келүүдө. И это одна среда. А другая среда – это когда страна все-таки хочет их ценить и действительно искренне переживает, что ее покидают умные и талантливые. Но тогда ответ очень прост. Отток умных, талантливых туда, где лучше, в столицы, в большие города, в лучшие страны. Бул бир жагы, экинчи жагынан мамлекет бул акылдуу жана таланттуу адамдардын өлкөдөн чыгып кетишине кабатыр болууда. Акылдуу жана таланттуу жарандардын мыкты шарттарды издеп, көчүп кетишин токтотуу мүмкүн эмес. Бир гана жол бар. Ал өлкөлөрдөн, ал шаарлардан жакшыраак болуш керек. Дүйнө боюнча Швейцариядан көчүп кеткен адистердин саны эң аз экен. Кийинки кезекте АКШ, Сингапур, Бириккен Араб Эмираттары, Люксембург, Британия, Нидерланды, Гонконг, Германия, Исландия, Малайзия, алдыңкы 10 өлкө. Демек, алар таланттуу адамдарды баалай билишет жана шарттарды түзүшөт. Изилденген 25 өлкөнүн ичинен эң начарларында Венгрия, Тунис жана Кыргызстан бар. Эң аягынан санасам Сербия, Бенин, Македония, Молдова, Йемен, Румыния, Хорватия, Босния, Венесуэла, Гаити. Репрессиялар каякта экени түшүнүктүү болуп калды. Акылдуу адамдар эптеп өлбөстүн күнүн көрүүгө макул эмес. Алар дүйнөнү кенен көрүшөт. Таланттуулар жөн эле географиялык чөйрө эмес, саясий жактан эң ыңгайлуу жерди тандашат. Демек, адам укуктары, сөз эркиндиги жана ишмердүүлүк эркиндиги маанилүү жерде. Каякта тандоолор көбүрөөк болсо, ошол жакта мээ чогулат. Это значит права человека, свобода слова и возможность выбора своей деятельности. Где этот выбор более многообразный и неограниченный, туда больше мозгов и скапливается. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес-обзор болду. Ушул жана башка бизнес, экономика темаларына, дүйнөлүк жана аймактык трендтерге биз менен бирге көз салыңыз, ишиңизге келик.